Assalamu алейкум, менин каналыма кош келипсиздер. Каналда жаңыдан болуп жатсаңыздар, анда подписаться кнопкасын басып, коңгуроо какканды унутпаңыздар. Эгер видео жакса лайк басып, бөлүшкөндү да унутпаңыздар. Бүгүн сиздер менен өтө жумшак, майда жана көлөмдүү чыга турган пирог жасап көрсөтөбүз. Ал үчүн керектелүүчү азыктардын баарын описанияга жазып калтырам. Сиздер дагы дал ошондой кылып жасасаңыздар ушундай чыгат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай өтө жумшак, тортко иштетиле турган бисквиттей өтө сонун болуп чыгат. Алгач 2 жумуртканы табакка салып, бир чымчым туз, бир аз соданы кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Аралашкан жумурткага шекерди салып, жакшылап көбүртүп алабыз. Майды дагы салып, суу майды бирдей масса болгончо аралаштырып, үстүнөн жылуу сүттү куябыз. Сүт менен жакшылап азыктар аралашкандан кийин унду элеп салабыз. Ундун жарымын салып, ванилин кошуп жиберебиз. Аралаштырып алгандан кийин калган унду дагы элеп, жакшылап аралаштырып алабыз. Мына ушундай көрүнүштө болду. Бир аз уксузду куюп, бир аш кашык уксузду куюп аралаштырып алган соң биз 180 градуста кызып турган печкага 20 мүнөткө коюп бышырып алабыз. Ар бирибиздин печкабыздын табы ар кандай, ошого жараша сиздер бир аз 40 мүнөткө чейин койсоңуздар болот. Мына биздин пирог даяр, бышып чыкты. Өтө сонун, пышный. Анын үстүн кооздоо ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн табыңыздарга жараша. Мынакей, кесилиши дагы өтө сонун. Мен ыстыгы боюнча кестим. Кааласаңыздар муздатып кессеңиздер да болот. Мынакей, көрүп турганыңыздардай өтө сонун. Тамагыңыздар таттуу болсун. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.